Günümüzдөр менен. Каттуураак сүйлөңүз. Биз бүгүн Nandan фирмасындабыз. Nandan, Nandan фирмасындабыз. Бул жерде азыр процесс жасалып жатат. Да, мына мен көп эле ишканаларга кирип жүрөм, анан кийин бахила менен киргиле деген неме деле болчу да. Технолог эже. Мына бахила менен кирдик. Бахила менен кирдик. Бахила менен кирдик. Технолог эжебиз, Сабира Бокиева эжебиз. Технолога. Технолог производственникова. Бул жерде азыр фармовка болуп жатат. Болуп жатат. Бул жерде Nandan пишип жатат. Меш. Меш, бул меш түү таштан жасалган меш. Бул өзгөчө меш. Башка эле жөн эле нан жасалган бытовой меш эмес. Бул деген өтө өзгөчө меш. Буну биз сырттан алдык келдик. Бул мештин өзгөчөлүгү түү таш болгондуктан биздин наныбыз өзүнүн витаминдерин, өзүнүн свойстволорун жоготпой 45-50 мүнөттө пышып берет жаштан кайгы. Канча нан батат бир чыкканда? Бир чыкканда 20 ашык нан батат. Бир көзүнө. Бул жерде эки көзү бар. Андан кийин мондай болуп нандарыбыз бышат. Биринчи камырдан баштап эле, камырдын өзгөчөлүгү, ундун өзгөчөлүгү. Ундун өзгөчөлүгүнөн баштайт. Ачыт. Биздин ачыткыбыз. Ачыткынын түрлөрү көп. Бул биздин негизги ачыткыбыз. Анан да жаной ачыткыларыбыз бар. Андан кийин камырды жуурабыз. Жуургандан кийин ар бир 40 мүнөт сайын бийлеп туруу керек. Камырыңар канча убакытта ачыйт? Камырыбыз деген 18-20 саатта ачыйт. Башка мына азыр производственный жанагы дрожждо жасалган камырлар канчада ачыйт? Мына башка нандар. Алар 2-3 саат эле ачып калат. Да? Бул мынакей биздин ачыткыбыз бул мынакей ржаной. Баягы бородинский нан, биздин Nandan деген баягы кара ундан жасалган ачыткыбыз. Бул болсо биздин дагы ачыткыбыз. Мына ачыткынын өзүнүн жыты болот. Чыттап көрүңүзчү. Туура ачыткы, туура жыттанышы керек да. Ошо баардыгы ачыткыдан башталат. Эгер деле ачыткыбыз туура эмес болуп калса, баштан баштап эле анда наныбыз болбой калат да. Мисалы бул ачыткы нан менен эле, ун менен эле суудан турат. Башка эч кандай кошулма нерсе жок. Андан кийин бизде мындай эмес бар. Морозильник, холодильник. Ушул жерде наныбызды коебуз. 18 сааттан ашык турат. Камырыңары? Камырыбыз. 18 саат ферментироваться этилип турат. Ферментация деген бул эмне? Бул деген ушул ичиндеги заттардын баардыгы бири-бирине аралашып, ушул табигый биздеги дрожж кошпогондугубуздун себебинен ушул жакшылап өзү көтөрүлүп, анын ичиндеги витаминдердин баары сакталып калышыбыз керек да. Ошондуктан ушул муздак, ушу 17-18 градуста биз муздап 18 саат турат, ушундай көтөрүлөт, ушул жерде туруп көтөрүлөт. Аябай таза экен сонун. Андан кийин камырларыбыз мондай болуп фармовкадан өтөт. Фармовкадан өтөт. Формаларыбыз бар. Мондай кылып дагы бул дагы табигый тканьдан болуш керек. Табигый ткань. Бул ротанг. Материал табигый. Материал. Андан кийин мештеги мынандай да формалар бар экен, Мындай бышырабыз. Ооба. Ар кандай формалар. Ар кандай формалар. Мынакей нандарыбыз. Бышып атат азыр. Канча убакытта бышат бул? 45-50 мүнөттө бышат. Андан кийин барган мондай даярдан болот. Мына даярдан. Сон. Өзгөчө. Мен бирөөнү алып көрсөтөйүн. Көргүчүлөрүбүзгө. Мынакей. Жыты дагы өзгөчө.
өзүнчө коелу, кол менен кармактап андан кийин биз упаковка кылабыз. Андан кийин анан кардаларыбызга жөнөтөбүз. Буюрса бул жерге дагы понедельник күнү печибиз келет жаңы. Ал уже жолдо берип калды. Бул экинчи меш. Мына эмне бул? Бул дагы меш. Жерде дагы нандын башкача түрлөрү жасалат. Мисалы, подовый мешке өзүнчө түрлөр жасалат, бул жерге өзүнчө түр. Италиядан келди бул мешибиз. Эми дагы жолдон Россиядан дагы мешибиз келип калды. Буюрса понедельник күнү установка кылабыз. Мына нандар бияка да чыгарып коюпсуңар, э? Бул нандар азыр муздайт. Муздагандан кийин кардаларыбызга жеткизебиз. Мына эмнелер кошулат, мына күнжүт? Бул зыгыр деп коет экен, ошо кыргызчасы зыгыр болот. Зыгыр, ооба. Ичинде дагы бүт зыгыр аралашкан. Бул деген уну дагы зыгырдыкыбы? Уну биздики цельнозерновой ун деп коет. Ооба. Бүтүн ун да. Ичинде кебегинен, ичинде эч кандай отходу жок. Ошол бир будай полностью мындай обработка болгон унду ошо цельнозерновой деп коет экен. Ошол ундан жасайбыз. Биз ак ун кошпойбуз. Биздики ошо грубый помол деп коет экен. Ошол унду кайдан алып атасыздар? Ал унду биздин эле Кыргызстандын дикандарынан алабыз. Заказ менен. Көлдө жакшы дикандар бар. Ошолордон алып жасап атабыз. Анан баягы табигый болгондуктан, ачыктан болгондуктан баягы көтөрүш, ачытыш кыйыныраак. Бирок биз ошонун ичинен аракеттенип, буюрса жакшы ишке ашып жатат биздин иштерибиз. Бул граммы канча, мисалы, мына нандын граммы? Бул нандын граммы 400-450 грамм. Ушу баасы канча болуп чыккандан кийин? Бышып чыккандан кийин. Баасы канча болуп калат? Баасы бизден мынакей могу нандын баасы 120 сом. Бул 110. 60 сомдук нандарыбыз бар. 70 сомдук наныбыз бар. Эң кымбат нан могу зыгыр. Зыгырдыкы. Бул жерде семечканын түрү кошулмалар бар. Жөнөкөй зыгыры жок наныңар канча? Формовой наныбыз бар. Ал 60 сом. Канча грамм? 400 грамм. 400 грамм. Үй-бүлөгө бул нан жакшы жетип, эртеңки күнгө да калат. Ачыткыдан жасалган нандын дагы эмеси бул организмибизге пайдалуу болуп атат, ден соолугубузга. Экинчисинен бул деген биздин унубуз, биздин мешибиз өзгөчөлүү. Андан кийин биз ошо берекелүү да. Баягы бир үй-бүлөгө кенен жетет. Мисалы, дагы ачыткынын жакшы жери бул көпкө чейин сактасак болот. Мисалы, үйдө турса, бир аз салкыныраак жерге коюп койсо эле, же болбосо муздаткычка коюп койсо эле, бир айда, 2 ай койсо деле тура берет. Тура берет, Эч кандай прессин баспайт. Анткени бул жерде дрожь жок. Ошондуктан плесин да баспайт, бузулбайт. Мисалы, ооба катып кетиши мүмкүн, кургап кетиши мүмкүн, бирок кайра эле казанга салып эле буулап койсо эле кайра азыр жаңы бышкандай эле нандай болуп калат да. Ошонусу жакшы экен да. Ошол бияка кирсек дагы болот ошол жерде. Мунаны силер бияктан цехке эч кимди киргизбейт экенсиздер, Бүгүн эми ал жолдо тукум келип калды деп кирдик. Бүгүн сиздерге экиңерди киргиздик. Бирок бул атайын смотровойду жасаганын себеби Айнектин артында коноктор келсе, ушу жерден эле көрсөтүп, журналисттер келет, кызыккан кишилер келет. Мисалы, биз ачык күндөрүбүз бар. Ошол ачык күндөрдө, мисалы, деле биздин кардарларыбыз келип дагы, биздин наныбыз кандай жасалат, ошону көрүп да кетсе болот. Сону. Күнүнө канча чыгып атат нан? Азыр күнүнө 250-300 нан жасайбыз. Аны биз өтө момундай дөпөлөп, кичинекей баланы карагандай карайбыз. Анткени ачыткыдан жасалган нан өтө, орусча айткандай, капризнирээк болот. Убагында илеп туруш керек, ар бир 40 мүнөт сайын илеп туруш керек, ар бир уланып карап туруш керек. Мунун кичине сложностьтары негизи көбүрөөк да. Ошондуктан көп кишилер, көп производителдер
начерткадан жасабаган себеби да ошол да. Урматтуу мекендештер, мына Nandan компаниясынын баягы көргөзмө залында турабыз. Бул жерде мына бүт кыргызча жасаптыр, мына колдо жасалган. Чоң эненин себеби менен келсе керек мына да. Мына шырдак. Мына шырдак чоң эненин себеби менен келген болуш керек. Ошо мен тайнендин жасалган. Негизи шырдак баягы жерге салыныш керек эмес. А бирок тайнем көзү өткөндөн далай жылууда. Ошондуктан сыйлап берген мен тамга ийип койгонду чечтим да. Мына сандыктагы тайнеден калган. Сандыктагы электер. Мен булардын баарын чогултуп жүрдүм. Анын качан эмнеге пайдасы тиет билчү эмесмин да. Ошентип мына бул неме экен? Мына бул жакта цех, мына кыздар нан жасап атышат. Мына жер айнек. Тиги цехке кирбей эле адамдар ошол жерден көрөт экен да келген коноктор. Мына нандардын силерден чыккан продукциялар экен, Бул биздин чыккан продукциянын эле бир кичинекей бөлүгү. Мына наныбыздан остеп койсоңуз болот. Азыр остейбиз. Мына нанга күйүп бышабыз, бир немеңер. Логотипиңер. Анткени нанды жөн эле бышырбайбыз, нанды биз сүйүп, нанды көрүнүп турат. Мына балдар эмне иш кылат? Бул эмне кылып атат мына балдар? Жаныш мырза биздин дизайнер. Бизге азыр ошо этикеткаларды разработать этип берип атат, жардам берип атат. Бул жигит чын эле жигит. Биздин доставщик. Дүкөндөр таратат, Биздин документация боюнча иштеген жигит. Мыкты жигиттер экен. Мына ушу нанды жегениңер канча болду? Ушу нанды өзүңөр жеп баштадыңар да? Канча? Биринчи партияларынан баштап, печкалардын келишинен баштап эле жеп атасыңар. Чыкса ошондон бери эле жеп элек. Ошондо канча убакыттан бери жеп атасыңар? 2 ай болуп кетти, 3 ай болуп кетти. Вообще негизи жарым жыл болгон. Жарым жыл ушул нанды жегенден бери мындай эмне өзгөрүү болду? Организмде өзүңдө дегендей барбы ошондой? Организмден да көбүрөөк бул жерде биз мисалы үчүн көчөдөн эле баягы лепешканан башка түрлүү нандар жеп жүрөбүз да. Бөлүнүп калган баягы өзүбүзгө доступный болгон нерселерчи. Биз баягы мен өзүм айылдан болом, Сарычелек Аксудан. Чоң энемдин жанында көп жашап жүрүп ошол жакта чоңойгом, ошол жактын наны менен, ошол жактын ачыкта бышырылган нандарын жеп жүрүп көнгөм. Анан Бишкекке келгенден бери андай нанды издеп таппайсың, андай нерсени унутуп деле калган болосуң. Бул жерге келгенде ошол даамды эстедим да. Ошол даамды нандан алганыңда өзүнчө бир жаштыгыңа бир кайтып баргандай, ошол чоң энеңдин колунан жеп аткандай бир сезимди сезесиң да. Андан тышкары мисалы үчүн башка дагы өзгөчө менин мурда жеп көрбөгөн нандардын түрлөрү бар болчу. Алар мен үчүн бир жаңылык болуп, бир мурда көрбөгөн бир эмоцияны. Азыр башка нан жегиң келбейт. Азыр бизге башка нан издештин деле кереги жок болуп калды. Неге дегенде бул жакта жакшы сонун нан бар болсо, жок, мисалы той топурга барып каласың, конок барып каласың дегендей. Той топурда көбүнчө бир борсок менен эле болбосо нан деле жегиң көп деле кызыктуу болбой калды да ал жактардачы. Неге дегенде үйүмө барып эле асележен нан жегеним жакшыраак болот да. Ал жактан ошол борсок болот, кайма болот. Анан мен биринчи жолу угутам ушундай бир нан чыгарган кыздар дизайнер менен иштейт экен деген. Бул кимдин идеясы? Бул дизайн сен эмнен дизайн кыласың? Мисалы мен жөнөкөй элдин суроосун берип атам да. Бул дизайнер деген адатта жанагы кыздардын кийим тиккен жерде, анан ушундай жерде болот да. Сен эмне кыласың бияк? Дизайндын ошо кийим тиккен дагы дизайнер болот. Үйдүн ичинде жасалган. Жок, ал белгилүү эми. Биздики графический дизайн катары аталат. Биз графикасын. Сен ошондо эмне кыласың бул жерде дейм да? Биздики логотиптин атынан баштап, баннерден, этикеткалардын үстүндө тургандар, ушул жазуунун кайсы түстө болуп кантип жазылышы ушулар боюнча иштейбиз. Ушул нерсени кылабыз да.
Бул баягы брендтин Аселженин түптөгөн мекемесинин элге кантип жеткирсе болот, кантип ошол мисалы үчүн ошол жана сиз шырдакты айтып атасыз, бул жердеги эмне себептен жаргылчак тургандыгы жөнүндө, бул Аселженин ичиндеги бир туңгуюк болсо, бул жөнүндө эми Аселже өзү мен ушундай кылгым келип атат эле жөн эле үйүндө эле жата берсе болот, бирок муну элге жеткириш керек болуп атат да. Биздин функциябыз, менин кылып аткан жумушум ошол сөздөрдү кантип буну жалпы элге жеткирсек болот, кантип ошону мен эми таң калып аткан жерим, бизде жана сайт иштеткендер, аттүгүл гезит иштеткендер, эми гезит верстачтер болот. Анан сайттардын деле дизайнери жок. Болбосо ошолор түзмө-түз дизайнер менен иштеш керек. Мисалы үчүн илгерки газета бар болчу да, анда верстач. Азыр ошонун жаңысы сайт болуп калды. Сайтта. Бирок сайтта дизайнерлер жок азыр. Көп эле сайтта дизайнер жок. Болушу керек. Болушу керек. Гезитте илгери эмнеге бар болгон болсо, аны деле мындай зерип кетип койгон жок да, ошондой эле тигил жакта да болуш керек. Ошондой эле этикеткада да болуш керек, ошондой эле баннерде да болуш керек. Эмнеге дегенде бул коммуникацияны жеткирүү максаты да. Элге туура, мисалы үчүн Аселже мен ушундай бүйүк бышып атам нанга, мен дагы жанымда башка бирөөлөр дагы бүйгөндөр болсо мага кошулсын, же болбосо баардыгыбыз бүйүп бышайлы деген нерсени айткызы келип атат. Бирок бул жөнүндө эч жака жазбай, эчтеке кылбай, эчтеке көрсөтпөй коюп койсо, бирөө жарым кылып атып деп эле өтүп кетет да. Биздин максатыбыз ошол нерсе баардык ушу Кыргызстанда болсун, же болбосо башка региондорубузда болсун, ошол жактарга чейин уксун деген ой да. Бул жерде баардыгынын кабары болсун. Нанда бүйүп бышкандар бар. Мындай, мына жерде бир китепче турат. Ушуну жасадыңарбы? Мынакей момундай биз муну магазиндерге, ресторан, кафелердин баардыгына берип таратып чыгабыз. Анткени алар биздин философиябызды окуп, кандай нандарыбыз бар, кандай грамм, канча сом, ошолордун баардыгын көрүп, анан бизге кийин буйртма бергенге оңой да. Мындай китепче дагы бар, анан электронный дагы бар. Келиңиз байке. Азыр неме кылабыз? Азыр нанды бүтүрөлү. Кандай жыты. Ох. Сон аз остебиз. Так, мынау жакты сон кылып жасап коюпсуңар. Ой. Бул дагы менин ошо тайны кайтаман калган кокосок билеги. Бул баягы. Каердин кызы болосуңар өзү? Мен өзү Таластын кызы болом. Бирок көлдүн жээнимен. Анан ошо көлдө, тайнемде кичинекей чагымда жүргөн. Каяктын келини болосуңар? Өзү. Айтпайды го. Бул баягы илгерки эле сокосок билек. Буга эми канча жыл болгону ким билет? Баягы. Бери жагы бир 100 жыл болсо керек. Ал кишилер көз өтүп кетип, биз бала чагыбызда сурап аптырбыз. Анакей могул болсо эң тайнемдин жаргылчагы. Бул баягы илгери мага чоң моундай жаргылчак көрүнчү да. Мен чекесинде отуруп, бул жерге буудайды салып, анан тайнем мында айландырчу да. Анан мен ойлочумун, мен ушундай бир чоң кызмат аткарып атам. Мен бул жерге мээлеп туруп, ушул жерге буудайды салышым керек эле да. Мен үчүн өтө чоң кызмат болчу. Функция да. Анан азыр чоңойдук, биз чоңойдук дагы бул жаргылчагыбыз ушундай эле чакан көрүнүп атат бизге. Бул менин азыр тайкелерим айтканын боюнча, менин мамам айтканы боюнча буга бир 150 жыл болду. Анткени менин тайнемдин колуна өзүнүн кайненесине тийген жаргылчак экен. Бул болсо баягы саанчылардын чакасы ушул жерге. Бул аябай кымбат окат болуш керек. Азыр бул 50 жыл болду да бери дегенде. Ооба, бул ошондой мондай эмеси бар, ичинде канча литр деп меркасы бар. Ошого саанчылар баягы сүтүн куюп. Ооба, өлчөгөн, Өлчөп, анан бул дагы чөмүч өтө эски реликвия. Реликвия уже тарих болуп калды. Бул болсо калыптар баягы СССР убагындагы 1 килограммдык калыптар болот. Бул болсо 90-жылдары менин папам Таласта баягы ушундай пекарня ачкан. Ошол жерден келаткан калыптар. Бул дагы азыр булар да жок азыр. Мен сактап калдым. Мен складымда дагы көп папамдын калыптары бар. Мен үчүн өтө чоң баягы тарих деп айтсак болот. Анан бул болсо ошо тайнемдин жасалган иши. Илгери баягы азыр даяр жиптер турбайбы? Мурда болсо ушу жипти да боечу да.
Муну элестетиңиз, муну 65-жылы бүткөн болсо. Какен дейт, Ооба, бул менин тайжем. 65-жылы бүткөн болсо, бул бир 60-жылдары башталган да. Ооба, 5 жыл тигилген. Себене тиккен да кыздар илгери. Азыр ошо менин колумдан тигип отурат. Жакшы колго түшүптүр. Жакшы эле ойдомдар азырчы. Бул жана бейкасан болуш керек материал. Ошондой эле сандыктар калды, ошол эле сайма калды, ошол эле могу. Мына сайбалар сонун илгерки саймалар экен. Илгерки сайма бул дагы азыр көрсөтөт болот мага. Баягы эле ойдом. Буга ошо менин мамамдын колу тийген. Бул болсо ошо тайнемдин чөмүчү, идиши. Баары илгерки диштер. Илгерки диштер ооба. Сонун. Урматтуу нан дейт. Нанга күйүп бышабыз. Сонун. Нанга күйүп бышабыз. Бул эми силердики жанагы серийный деген жасаш көп көлөмдө чыгарыш кыйыныраак го азырынча. Негизи силер идея таратып атышсаңар да, негизи идея. Эң негизгиси идея. Коммерциялык интерес бар, бирок негизгиси идея. Азыр көбүнчөсү идея, анан ошо биздин баягы кыргыздар көп эле азыр шаарда жашаган кыргыздар көбүнчөсү эле ой биз азыр нан жебей калдык, нан жесек биз толобуз, мынтебиз, антебиз дегендер көп да. Негизи ал туура эмес да. Мисалы нан биздин наныбыз мисалы кишини толдурбайт. Киши арыктайт, өзүнүн табити, маанайы жакшыраак болот. Анткени эмне келгенде мисалы бул нанда бизде өтө көп витаминдер бар. Калий, магний, железо, анан көп жакшы витаминдер бар да, адамга керектүүчү. Анан элдер нанды жебей, мисалы нанды өздөрү да жебей, балдарына да бербей, эмнегедир нандан баш тартат дагы, жанагы БАДы, баягы аптеканын витаминин ичишет. Андай кылбай эле, ушул эле тура эле нандан жеп, ошол эле витаминдер менен күнүмдүк камсыздык. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, кесибиңиз кандай, бул кантип бул пекар болуп калдыңыз, набайчы? Менин кесибим өзү бираз досум бираз акырындак. Мен өзүм кесибим боюнча юристмин. Ошо биздин улуттук университетти бүткөн. Бирок баягы жашоонун шарты боюнча дагы башка да бизнестер жасадым ийгиликтүү. Ал бизнестер да жакшы болду, буюрса. Анан азыр ушул нанга киргенден баштап нандын дүйнөсү кызыктуу болду да. Анан өзүмө дагы ошондой нанды сүйгөн, нанды жакшы көргөн адамдардан топтогум келди да. Анан биздин ошо Сабира Бокеева деген технолог эжебиз ошо нанды жакшы көрөт экен, нанды сыйлайт экен, нанды урматтайт экен. Анан экөөбүз ушундай баягы бир идеяны баштаарда мен ушундай сурангам да. Нанды сүйгөн адам келсе экен. Нанды чын эле жан дүйнөсү менен билген, сүйгөн адам келсе экен деп. Ошо Кудай жардам берип, ошол эже экөөбүз иштеп баштадык. Дагы жаңы эми биз кандай кылып атабыз? Биз өзү негизи биздин эле ундан, биздин дыйкандардан, биздин эле бул жерде өскөн эле ундан, ачырткыдан эч кандай кошулмасы жок эле нанды жасасак болот. Анан баягы европейский нандарды жасап атпайбызбы? Тартин, брioш деген нандардын баары Европадан келген да. Ошону биздин кыргыздарга да көрсөтүп, нан деселе кыргыздар мисалы лепешка эмес, мисалы же болбосо бир башка эле нан эмес. Бөлкө нан. Биз экинчи эле түрүн билебиз да. Советтерден калган бөлкө нан дегендер бар бизде. Андай эмес, нанды да көп эле жасаса болот. Мисалы даже таттуу булочкаларды жасап атабыз, ошол эле эч кандай кошулмасы жок эле, ачырткыдан эле. Бардыгын жасаса болот экен. Эң эле негизгиси ошого маанай болуш керек экен, ошол желание болуш керек экен. Анан
баягы адамдарга азыр ушу айтарыбыз ошол туура нан менен тамактангыла, балдарыңарга туура нан бергиле. Мисалы баягы азыр бир аз жашы өтүп калган адамдарда нан сиңдирүүсү кыйыныраак болуп калган. Ошол адамдарга да биздин нандарыбыз туура келет. Диабет оорусуна чалдыккандарга да биздин нандарыбыз туура келет. Анткени биз ушуну укура эле, биз мисалы российский же болбосо казакстанский ундан кошпойбуз. Ошо өзүбүздүн ундан кошобуз. Ошол. Ийгилик. Сонун. Рахмат байке. Сиз нанды